Сот мигранттардын АКШда төрөлгөн балдары боюнча акыркы бүтүмүн чыгарды. Мичиганда жарылуу болду. АКШда өзбек жараны кармалды. Ак үй Катарга делегация жөнөттү. Чикагода кыргыздардын Мурас этно борбору ачылды. АКШда мээ кайнаткан ысык. Ушул жана башка кызык маалыматтарды айтып берем, биз менен болуңуз. Саламатсыздарбы? АКШда жана дүйнөдө эмне болуп жатканын айтып берем. Жакын отуруп, видеону аягына чейин көрүңүз. Бүгүн АКШнын жогорку соту көптөн бери талкуу жаратып келаткан маанилүү талашка чекит койду. Трамптын өкмөтү мигранттардын АКШнын аймагында төрөлгөн балдарына жарандык берүүнү токтотууга аракет жасап келатканы белгилүү болчу. Президенттин жарлыгына ылайык көптөгөн чет элдиктер АКШга келип, ушул өлкөдө көз жарса, алардын балдары дароо бул мамлекеттин жарандыгын алганы туура эмес деп табылган. Ал чечим сотко берилип, көп талдоолордун, талаш-тарыштардын аркасында бүгүн 30 июнда АКШнын жогорку соту Трамптын жарлыгын жокко чыгарды. Алардын пикиринде жарлык Конституциянын 14-түзөтүүсүнө каршы келет деген бүтүм бар. Аны 5 судья колдоду, 3 судья каршы добуш беришти. Жогорку соттун башкы судьясы Джон Робертс Конституцияда ымыркайлардын ата-энесинин макамы тууралуу эч нерсе айтылбаганын, андыктан Трамптын жарлыгы баш мыйзамга каршы келерин билдирди. Эгер Трамптын чечимин жогорку сот колдоп кое турган болсо, анда АКШнын аймагында жыл сайын төрөлүп жаткан 250 миңдей балага анын терс таасири тиймек. Мичиганда кафеда катуу жарылуу болду. Полициянын маалыматы боюнча эртең менен эрте кафеде болгон окуя имаратты таанылгыстай талкалаган. Анын ээсинин айтымында тилекке жараша имаратта эч ким болгон эмес. Окуя болгонго чейин кафеге жакын жерде газ түтүктөрүнө байланыштуу жумуштар жүргөн. Полиция азыр ошол жарылуу газ ишинен келип чыкканбы же жокпу текшерип жатат. Оклахомада чакан учак жерден көтөрүлөөрү менен кулап түштү. Окуя болгон жерде полиция иштеп жатат, каза болгондор бар. Полиция азыр окуянын акы чүкүсүн иликтеп жаткан убагы, АКШда чакан учактар көп колдонулат, ошондуктан ошол эле маалда кырсыктар да көп катталат. Өзбекстандын жараны Журабек Мусинов АКШдагы Бен-Салем шаарынын полициясы тарабынан 28 июнда эртең мененки саат 6-да камалды. Полициянын маалыматы боюнча ал бир күн мурда Walmart супермаркетинен 15 жаштагы кыз менен таанышып, аны түн ичинде үйүнөн алып кеткен. 30 жаштагы Журабек Мусиновго бойго жетелек секелек кызга зордуктоо, сексуалдык кордук көргөзүү баштаган бир нече беренелер менен айып коюлду. Полиция менен байланышкан АИС кызматкерлери Мусинов АКШнын аймагында мыйзамсыз жүргөнүн аныкташкан. Эми ага кандай жаза чектелерин сот аныктамакчы. АКШнын расмий делегациясы Иран менен сүйлөшүү максатында Катарга барды. Анын курамында атайын өкүл Стив Уиткоф менен Трамптын күйөө баласы Джерард Кушнер бар. Бул тууралуу шейшембиде Катардын тышкы иштер министрлигинин өкүлү билдирди. U.S. envoy Mr. Steve Witkoff and Mr. Jared Kushner are here in Doha to meet with the negotiators, with the mediators, meaning with the Qatari officials. Маалымат боюнча АКШ менен Ирандын ортосунда сүйлөшүү болууда, ал аз жерден үзгүлтүккө да учурап кала жаздады, себеби акыркы мүнөттөргө чейин Иран өз делегациясын жиберүүнү ойлоп жатып чечим кабыл алды. Ошол эле маалда Катар Ирандын тоңдурулган акчаларынан 6 миллиард долларды Тегеранга кайтара электиги да маалым болду. Трамптын өзү Катардагы жолугушуу тууралуу буларды айтты.
Бүгін мұнайдың барелі $69 чейін арзандады. Азыр мұнай соғыш башталғанға чейінки уақыттан да арзан. Біз соғышты жеңдік. Эми Ирандың өзөктүк куралы болбойт. Алар андан баш тартышты. Катарда сүйлөшүү өтөт, ал жакшы жыйынтык алып келиши мүмкүн. Жыйынтыксыз аякташыды ыктымал. Менин делегациям жөнөп жатат. Ал арада Иран Ормузга өз бийлигин орнотуу аракетинде Тегерандын ою боюнча кысыктан өткөн ар бир кеме алардын уруксатысыз ордунан жылбашы керек. Тегеран кысык минага толгондугун айтууда, АКШ Ирандын мындай кадамдарына каршы болуп жаткан чагы. Катардагы сүйлөшүүлөр бул талаш тартышты чечеби же жокпу, карап туралы. Беларустун президенти Александр Лукашенко Кытайга расмий сапар маалында ал башкарган мамлекет башка бирөөнүн айынан Украина менен согушкусу келбей тургандыгын ачык айтты. Мы не хотим воевать с ними. Биз эмне башканын эрки үчүн Украинага согушка барышыбыз керекпи? Биз эмне аскерлер айтмакчы тууралган эт болуп калышыбыз керекпи? Мен куруучулар мылтык алып согушка барбай үй курушун каалайм. Ошондуктан кимдир бирөөнүн айтканына ишенбегиле. Биз эч кандай согушту каалаган жокпуз. Биз эч бир согушту баштаган жокпуз. Убакыт өтсө мен согуш кантип башталганын ачык айтып берем. Биз муну каалаган эмеспиз, каалабайбыз дагы. Мы не хотим этого. Муну менен Лукашенко Орусиянын президенти Путинге дээрлик каршы сөз айтты. Буга чейин да Беларусь президенти Владимир Зеленскийден кечирим сураган болчу. 18-июнда Украинанын аба күчтөрү Москва шаарына жана анын жак абелине акыркы 3 жылда болуп көрбөгөндөй дрон чабуулун койгон. Ошондон кийин фронтто абал кескин өзгөргөндүгүн айтышууда, ал ирет Капотнедеги ири мунай иштетүүчү завод катуу жапа чеккен. Жалпысынан Украина жаңы үлгүдөгү F-1 дронунан 200 учурган. Аларды Орусиянын Панцир-1 зениттик коргонуу комплекси атып түшүрүүгө аракет жасаган. Бирок Москва жана ага жакын аймактар катуу жапа чеккен эле. 25-жылы Украина Орусияга баар болуп 23 миңден ашуун жолу чабуул жасаган. Алардын көбү 2-3 миң чакырымга чейин учала турган Фламинго, Лютый, Аэропракт, Enterprise дрондору болуп эсептелет. Дрон чабуулдарынан мунай заводдору жабыркап, бензоколонкалардын мамлекет атка конгон Орусия азыр 90-жылдардан берки эң биринчи бензин таңкыстыгына тушукту. АКШнын Чикаго шаарына жакын жайкалган көк шүбердүү жаратылыш коюнунда кыргыздардын Мурас этно борбору ачылды. Комплекс Кыргызстандан миңдеген чакырым алыстагы кыргыздардын эс алуучу, таанып билүүчү, маданий этникалык ордосу болуу максатын коюуда. Комплекске келген ар бир адам боз үйдө отуруп, улуттук тамак аштардан даам сызып, кымыз ичип, атка минип, мекенге болгон сагынычын таратууга шарттар түзүлгөн. Бул жерге Кыргызстанды сагынган чоң кишилер эле эмес, АКШда туулуп өсүп чоңоюп жаткан балдар да кыргыз экенин унутпай, тарых, маданият жана каада салттарды көргөнгө мүмкүндүк алмакчы. Мурас ачылгандан тартып, жентек той, тушоо кесүү, шерине, Куран окутуу сыяктуу иш чараларга заказдарды кабыл ала баштады. Борбор Чикагога жана анын чет жагасындагы шаарларга жакын ыңгайлуу локацияда жайгашкан. Эми футбол жаңылыктарынан Марокко кечээки Нидерландтарга каршы оюнунда аларды үйүнө жиберди. 91 минутада бир гол менен эсеп теңелип, оюн 1-1 менен аяктаган. Оюндан кийинки пенальтинин аркасында голландиялыктарды 3-2 менен утуп алышты. Буга чейинки чемпионаттарда да Марокко 22-жылы Испанияны, Португалияны уткан болчу. Германиянын командасы дагы Парагвай менен 1-1 болуп тең чыгып калып, оюндан кийинки пенальтиде жеңилип калды. Германия ушуну менен өз тарыхында 3-чү рет 1-8 финалга чыга албай отурат. Бул команда буга чейинки дүйнө чемпионаттарында пенальтинин мастерлери аталып келген. Алар 82-жылдан бери 18 жолку топ тебүүнүн 17син киргизишкен болчу. Бул ирет Киммих кантип командадагы оюнчуларды 11 метрликке катышууга чакырып жатканы, кантип биринен сала оюнчулар бири баш тартып жатканы видеого түшкөн.
Akırы буга чейин бир да пенальти теппеген Jonathan Tah пенальтиге макул болгону белгилүү, бирок ал гол киргизе алган жок. Дагы бир кызык маалымат, Африканын чемпионатка келген 9 команданын 8-и андан аркы тандоо этаптарына өттү. Ошол эле маалда Азиянын командалары тескери жыйынтыктарды көргөздү. Эң мыктылардын бири Жапония Бразилияга уттуруп койду. Ал эми Түштүк Кореянын эли өз курамасын ушунчалык катуу сындап жатышат. Өзбекстан 3 оюнда тең утулду. Президент Мирзиёев ага карабай командасына колдоо сөзүн айтты. Футболду массалык түрдө өнүктүрүп, көп акча салуу зарылдыгын да кошумчалады. Бул ирет чемпионат ФИФАга 9 миллиард доллар таза пайда алып келүүдө. Акыркы 4 жылда болсо ФИФА жалпысынан 13 миллиард доллар пайда тапкан. Буга чейинки Катарда өткөн чемпионатта ФИФА 7,5 миллиард доллар пайда тапкан болчу. ФИФА бул ирет бааны өсүшүнө жараша кымбаттатуу системасын киргизген, 20 минуттук суу ичүү тыныгуусун да киргизип, анын маалында жарнамадан аябай көп акча түшүүдө. Телеканалдар ФИФАга 4,3 миллиард доллар төккөн. Чемпионатка катышкан ар бир команда болсо минимум үйгө 12,5 миллион доллар менен кайтат. Футбол көрмандары жатакана, тамак аш жана башка чыгымдарга деп 3 мамлекетке 11 миллиард доллар акча таштап кетмекчи. Күн кайнап жаткан маалы, аба ырайы тууралуу маалымат. Европадан кийин ысык АКШга да жетти өңдөнөт. 2 күндөн бери Америкада мээ кайнаткан ысык. Бул ысык канчага чейин созулат дегенде, аны bir аптага созулат деп айтышууда. Абанын температурасы 33-35 градустун айланасында, айрым штаттарда ал 40 градуска чейин жетүүдө. Тарап жаткан миңдеген видеолордо адамдар эле эмес, жаныбарлар да ысыкта кантип акактап жатканын көрүүгө болот. Айрым адамдар жумуртка кууруп, асфальтка куйган суу кантип кайнап кеткенин, кантип иттер бутун жерге кое албай кыйналып баратканын көрүүгө болот. Синоптиктер мындай ысык bir аптага созуларын айтышууда. Кыргызстанда элдин көбү ысык көлдө жүрсө, Чикагонун кыргыздары Мичиганга түшүп, айрымдары болсо Майами, Гавайиге сууга түшүүгө кетишүүдө. Жаңылыктар ушуну менен соңуна келип жетти. Биздин YouTube'дагы Мурас Медиа Америка жаңылыктары каналыбызга жазылыңыздар. Görüşkönчө амандыкта бололу.